Перспективада буларга кичине каржы жагынан эле жардам алуу. Силерден бийлик талашкан эч ким жок, айланайын эркектер. Бардык Кыргызстандын ишкер аялдарына даңк жана дүңк мен колдоп добуш бердим. Рахмат. Бул эми 3-чү окууда болгондон кийин биз өзгөртө албайбыз. Редакциялык мүнөздөгү менде мындай тиги сын пикирим деле жок. Бирок мен ошо 2-чи окууда сунуш бердим эле. Ошол коррупциянын алдын алуу, бөгөт коюуда ушул бир кадамдарды жасайлы деген бул кабыл алынды. Мен комитетке да ыраазычылык билдирем. Ушуну эске алсаңыздар да, мына райондорго барганда бизде ошол сиздин мына аудиттор текшерүүгө барат го. Ошол учурда сиздердин дарегиңиздерге абдан мындай сын пикирлер айтылат да. Келгенде сөзсүз түрдө справка тыйынга акчага жазылат депчи. Ушуну биз сиз мына жетекчи катары сиздин учуруңузда ошого бөгөт коюлду эле деген тарыхта ошо бул жакшы мындай бир сиздин дарегиңизге жакшы сөз калыш керек да. Мен ошол таризде ушу сунушту киргиздим эле, өттү. Ушу коррупция менен күрөшүүдө жанагы эски методика менен барып райондорду текшерүүнү мындай жойсоңуздар да. Мен ошол эле сунушум бар. Анан урматтуу төрага мыногу мен өткөндө ошол ишкер аялдардын абдан чоң бир миңдеген Кыргызстан боюнча аялдар чогулган жерде сиздин куттуктоолоруңузду берип, ыраазычылык каттарыңызды берип, сиздин наамыңыз, атыңызга абдан төрагабыз өзү колдоп берип атат, мыйзамдуу деп мен жылуу пикир айтып келдим эле. Бүгүн бир аз калпычы болгондой болуп калдым мен дагынчы. Бул эми аялдардын статистиканы караңыздар, ишкер аялдардын статистикада үй жумушуну 97% аялдар аткарат экен да. Анан ишкердикке келгенде алар мамлекеттен кредит ала албайт, банктан кредит ала албайт, донорлор ушундай баягы эл аралык уюмдар бул көтөрүп атат да. Ишкерлер менен жолукканыбызда алар өздөрү сунуш берди. Экинчи беренеге ишкер аял деген эле терминди киргиздик. Перспективада буларга кичине каржы жагынан эле жардам алуу. Силерден бийлик талашкан эч ким жок, айланайын эркектер. Аман болгула, андай көз караштан кетели. Мен сизди аябай мактадым эле өткөндөчү. Мен мына азыр колдоп бердиңиздер, ыраазычылык билдирем. Эми биз аялдарды колдобосок, аял кордолгон аял, зордолгон аял, баласы менен көчөдө калган аял болуп атат. Ошон үчүн ишкердикте 1-2% эле экен аял байкуштарчы. Бул мамлекеттик деңгээлде. Анан президенттин указы бар, ишкер алда аялдарды колдойлу деген пафосный жазылган. Ошол таризде мен ошо аялдар менен жолугуп, анан ошол ой келип жаздык эле бул жердечи. Башка эч кандай бийлик талашуу жок. Мен да мындай сырымды айтып коеюн. Рахмат. Рахмат, Камила Абдуразаковна. Бардык Кыргызстандын ишкер аялдарына даңк жана дүңк мен колдоп добуш бердим.